Кудайдын чакырыгы 14-июнь. Сиз албетте жакындар үчүн сыйынган чоң энелер тууралуу жүрөккө жеткен окуяларды уккансыз. Адамдар жашоодогу сыноолордон өз жакындарынын, айрыкча улуу муундагы туугандарынын сыйынуусу аркылуу өтүп кетишкенин сыймыктануу менен айтып келишет. Мен да ошондойлордун бири болчумун. Сыйынууну мен атаман жана апаман үйрөндүм. Алар менин жашоомо терең таасир калтырган. Ата-энемдин үй бүлөбүздөгү акылмандык сакчыларынын мен үчүн сыйынып жатканын көрүү менин балалыгымдын маанилүү бөлүгү болгон. Ошонун аркасында сыйынуу менин жашоомдун ажырагыс бөлүгүнө айланып, мен ар дайыма сыйынуу куралын колдоном. Жакшы күндөрдө да жана айрыкча кыйын учурларда. Андан тышкары мен эч нерсени калтырбай, баардык нерсе үчүн сыйынам. Кээде унаамды токтотконго парковка сурап да сыйынам. Кызык, туурабы? Кудайдын сөзү Кудай менин жашоомдогу эң майда барат нерселерге чейин кам көрөрүн айтса, демек мен ага каалаган нерсе менен кайрыла алам. Менин оюмча, сыйынуу бул көп учурда жетиштүү деңгээлде бааланбай калган казыналардын бири. Сыйынууда улуу артыкчылык бар. Кудай менен түз байланыш түзүү мүмкүнчүлүгү. Сыйынуунун күчүн баалабай коюуга болбойт. Ал душмандын жебелерине жана сиздин ичиңизде тамыр жайгысы келген ар кандай караңгылыкка каршы күрөштү укмуштуудай курал. Сиз баардык нерсе үчүн сыйыналарыңызды билчү белеңиз. Кудай өзү бизди буга чакырат. Эгер кыйынчылыкта болсоңуз, сыйыныңыз. Эгер жардам керек болсо, сыйыныңыз. Кудайдын сөзүндө жыйын жетекчилери ооругандар үчүн сыйыныш керек деп да айтылат. Бул эмнеге керек? Эмне үчүн сыйынуу ушунчалык маанилүү? Анткени адил адамдын күчтүү сыйынуусу көп нерсеге жеткирет. Эгер сиз дагы башта элек болсоңуз, күнүмдүк тартибиңизден сыйынууга сөзсүз убакыт бөлүңүз. Душман жүрөгүңүзгө эмне сепкенине карабастан, эсиңизде болсун. Сыйынуу бул жүк эмес. Бул өтө керемет жана күчтүү курал. Ал баарын өзгөртө алат.